Assalamu alaikum, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин чыгарылышта баасы жок аргымактар туурасында болмокчу. Мына менин жанымда турган бул кунан, мындан тышкарыдагы чоң аргымактар бар, кулундар бар, аттар бар. Ошонун бардыгын сиздерге көргөзүп бермекчибиз. Кыргызстандагы эң чоң аттарды баккан Толпарбек агабыздын жылкы сарайына келдик. Андыктан биздин каналга катталыңыздар, класс басыңыздар, комментарий жазсыңыздар жана коңгуроону басууну унутпаңыздар. Bunun атын билбейм, паспорттун аты бар бирок. Канча жашта? 6 жаш. Каяктан алып келдиңиз? Польшадан алып келгенбиз. Могу бейлерде ар жакта дагы бар. Бой 1.80. Бой 1.80. Салмагычы? Салмагын билбей эткем, салмагы кетти 600-700 кг чыгат болуш керек. 1.80 болсо? Мына мен 1.78 менен бийик бекен. Менден кичине эле, мен 1.82 чыгам. Бою. А бул эми кулунчу? 1.85 болот го деген ой бар. Себеби бунун атасы дагы 1.80 болчу. Анан Польшада өздөрү айгыр койгондо алар стандарт бузулбасын деп 1.70 айгырларды коюшат. Чоңоюп кетпесин депчи. Ошон үчүн алардыгы ошо 1.70тен 1.65тен 1.75ке 80ге чейин болот. Бул кулун Польшадан алып келингенби? Жок, биз бу жерден койгонбуз. Анан бу жерден биз чоң болсун деп, аяктан чоң мээлерге чоң айгыр койдук атайын. Атасынын чоңдугу кандай эле? Атасы бышты болчу. 3 жашында койгонбуз, анан айгыр жок болуп калып, айла жок койгонбуз. Негизи бышты коюлбайт да. Быштан эле токтоп калды. Токтогон атасы да 1.80 болчу бою. Чоң айгыр болчу, аябай. Жакшы айгыр болчу. Канча ай болду эми буга? 1 ай болуп калды. 1 айлык, э? Жоош, карабайсың. Көп деле байлабайбыз, кээде деле байлап коебуз, анан аябай жоош. Буга табигатынан жоош болот го. Бээни саап көрдүңүздөрбү? Саап көрдүк. Ушундай чоң бээден канча сүт чыгат экен? Үрпү да чоң экен, э? Чоң, анан байлап койгондо 1-2 саат кулунду байлап койсоң, аябай чоң болуп кетет. Сүт агып кетет экен. Анан 1 литр, 2 литрдей сүт чыгат го дейм, жакшы сааса. Анан биз азыр биринчи үйрөтүп эле аз-аздан эле саап атабыз кичине. Бээни көндүрүпчү. Бул кулундун өзүңүздөр көргөндө мынакей соорусунда көрдүңүздөрбү? Мунчуңдар. Мынакей башын бийиктигин. Мойнун болуп. Мынакей бардыгы төп тарабы топ келген экен да. Серисин караңыздар мынакей. Кичинекей. Анан моун жердин жоондон карасаң мындай. Серисин, э? Серисин. Анан жылкы баласы көбүнчө атасын тартат да. Мунун карабайсың, энесинин кашкасын, муттары ак төрпүт ак. Мунун муттары кара. Могу кашка, атасы кашкасы ушундай болчу. Сүрөтү да бар, анан көрөтөм го. Буяк карап тур. Мынакей кашкасы ушундай болчу. Кашкасын анан атасынын мойнунда ушундай болчу, ошону тартып ушундай болду. Бул эми мисалы бээнин анан кулундун кулуну канча болот? Эми бул биринчи кулундар сатпайбыз, өзүбүз бий кылабыз, эркекти сат кылабыз деген ой бар. Анан сатты эле сурагандар аябай көп. Анан 1-2 жыл өзүбүз чоңойтуп кичине көбөйтөлү. Анан буюрса сатып баштайбыз. Азыр сиздердин колуңуздарда былтыркы ушундай туулган тайлар бар. Жок, мурдагы жылкы бар, 2 жаш болуп калды. Кунан, э? Кунандар бар. Алардын бойлору 1.75, 1.78 чоңдору. Кичиректери 1.70тен өйдө. Кунандардыкы? Кунандардыкы, алар эми чоңойот да. А бул эми токтоттуңуздарбы? Ооба, токтоттук. Кайсы айгырдан? Саляктан. Та бээлердин баарын ошо салякка койдук. Саляк аябай мындай көргөн соң аябай жакшат да. Өзүмө да жагат, элдер да көп жактырышат. Азыр дагы бир сыйра көргөзөбүз, э? Буюрса көрсөтөбүз. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй эле агабыздын бээлеринин кулунуна көп адамдар кызыгып, бизден көптөр сурамжат деле ошо бээси туурса кулундарын көргөзгүлөчү, сатат бекен депчи. Өз оозунан уктуңуздар, сатпайбыз дейт. Бирок бул кулун мынакей абдан балбан экен, бияктан эле көрүнүп турат. Баракелде. Формасына келип калыптыр го. Саляк, алдым. Үргө бул салях. Саляк.
Жанагыл бийлерге ушуну айгыр салдыңыз. Ооба, ушуну коюп атабыз. Үйргө коер артап кетти мындай болуп. Анан өзү жан тынбаган ат эле өзү негизи эле. Азыр үйргө койгондон вообще жан тынбайт да. Чуркаган, ойногон ушинтип ушундай арыктады. Мунун балдары да ушундай кыйын чыгат буюрса. Bunun salmagı менен boyu kança olup kalат? Bunun boyu 1.80. Salmagын билбейм, bunun salmagı кете bir 600-700 килограммбы, балким 800 килограммдай чыгышы мүмкүн. Эми азыр арыктап калды. Азайды болсо керек. Үйргө кошкондон кийин айгыр жонорот дейт го. Эми семиргенде билебиз да. Bunun бирок узарабиясы жакшы эле. Просто көп арыктап калды азыр. Эми өзүнүн ар жагынан эттүү болгон, булчуңдуу болгондугу үчүн билинбейт да. Көлөмү менен, Көлөмү менен билинбейт да, мисалы кээ бир здоровый аттар ошо өзүнүн азыр булчуң эле калды, май эчтеке жок. Өзүңүздөрдүн эле бээңиздерге кошуп атасыздар. Башка Өзүбүздүн башка бээге жок, салган жокпуз. Башка сурап келгендер көп эле болду, салган жокпуз. Быштыдан асыйга карадым мындайча. Жок, асыйта толду. Асый толду бул жаста. 4 жаш толду асыйга. Күзүндө ушу менен бул жерден торпук чалып жүрдүңүз. Ооба. Азыр анча-мынча үйрөтүп ашкырып элем. Негизи бир 2 асыйында 3 асыйында чапсаң жакшы да. Күчкө толгондон кийин, күчкө толгон жигит деле коркпой калат го. Ошондой анан биз бир аз жашынан үйрөтүп коебуз. Азыраак канча-мынча. Чтобы ошол 3 асы 2 асыйга баргандан кийин көзү канып калат да, коркпой калат. Эми канча бээни саляхтан канча кулун бар эди? Канча бээ токтоду? 6 бээ койдук, токтоду байыр буюрса. Өзүбүздүн бээлер. Башкаларга койгон жокпуз. Багы биз ат коюп кеткен гладиаторчу адам токтогон жокпу? Ал азыр бышты болду дейм. Бышты болдубу? Ооба, ал жашта. Аны эмки жыл буюрса коебуз. Быйыл эми күзүндө көргөзөт экен да көк бөрүнү. Буюрса. Көк бөрүнүн торпок улакты талкалайт деп турабыз эми. Bunun gözü de başlaştı da. Bu da emeden gelgen. Bu da Polşadan gelgen. Bunun enesi Slaska, atası Благородный деп коет. Ошактын бир мындай жанагы секиртип, өздөрү минген аттар болот го, чуркаган. Ооба. Ошондой аттардан. Атаман болуп жүрөт экенсиз да, аттардын арасында ар кимди сүстүрүп коюп, же улак албайсыз, же баспайсыз. Додолу жарып коелучу. Ошондон рахат алып көнүп калат экенсиң да. Мен негизи ошондой кылам өзү, улакты эле тартпайм. Аттарды эле урдуруп. Аттардын бер жагынан жөнүнө суудан сүзүп өткөндө ар жагына чыкса сүйүнүп каласың да. Атым жакшы деп. Ооба, ал жагынан талашсыз. Өзүңүздөн башка эч ким чаппайт бирок. Эми берем, чаптырам. Азыр эми жашында ар ким ар түрдүү да, атты ар ким ар түрдүү башкарат, ар түрдүү минет да. Анан бузулуп калышы мүмкүн да. Бир бузулса болду бирок да. Ооба. Ошон үчүн жашында бербейм. Анан кийин 1 ай, 2 асыйдан кийин быйыл аз-маз берип чаптырса болот. Сиздин жазында көргөн аттарың мынакей 3 айдан кийин кайра кишине жаңылдырат го. Ооба. Же ат дээриңди билбейсиң, же гладиатор дээриңди билбейсиң, же болбосо куран деп айтыш да кыйын экен да. Булар жылына 12-14 сантиметр чоңоет. Эми бул ат менен тааныштырыңыз. Буну 1 жашына жетелекти алып келгенбиз, кышында. Кетер 10 айында келген. Ал мондай тай болчу, эми кичине керек болчу. Анан жүндүү тай болчу, анан буну көрүп, бул ушул кантип болсун деп ойлогом. Анан бирок эң мыкты ушул да азыр. Кунан. Буйруса саляктан кийин кунан азыр мына бою 1.75. Буну эмки жылы, аркы жылдары алып баралып улакка буйруса. Анан аябай курч. Аябай курч. Азыр мынакей майдын 25-и да бүгүнчө. Майда туулган. Майда туулган 2 жашка кунан чыкты. 2 жашка толду кунан. Бизде жазда кунандарды мингенге жарайбы, минсемби, жайлоого минбесемби дейт го. Ошон жашында да. Так, урматтуу көрөрмандар, мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле кунан аттарды жаңылдырат. Боюн көрүңүз, башын көрүңүз мынакей. Буну багы сырттан көргөн адам эми көзүнөн, башынан көрүп айтышы мүмкүн, кунан депчи, бирок жаңылдырат да. Жаңылдырат. Таза болбосо бир азый сайма 4 жаш, же болбосо бышты деп айтат да. Эми саттуу деген адамдар бар да, кызыккан адамдар бар. Интернетке абдан көп чыгып жатат. Буну сат дегендер бар, буну сатпайбыз. Бундан дагы урук алып, бул дагы улак аябай жарай турган да. Тай кезинде канчага алдыңыздар эле?
тай кезинде $1000 алынса, жолу менен кетер $5000 келген да. Анан мындай здоровый болчу, анан мунун энесин көрүп алганбыз. Энеси аябай чоң, курсактуу. Азыркы учурда колдо эле турат. Кургак чөпкө деген. Кургак чөпкө анан ошол жерде мунулар жатып онай ишет да. Көпчүлүк көрөрмандар көрүп, анан мисалы чет өлкөдөн дагы жазышып атат да, жайында барат элек, күзүндө келет элек, тай алайын дедим, унан алайын депчи. Буну өзүңүздөр багы ниет кылып, ат кылабыз деп атабыз, улакка чабам деп атасыздар да. Мындан тышкарда унандар бар да. Бар. Азыр могу мындан кийин дагы бир тай бар. Ал мындан да бир аз чоңураак унан бар. Ошону көрөлү. Анан кийин жана сатыла турган 2-3 тай бар, ошолорду көрсөтөлү. Макул, жарайт. Жүрүңүз. Бул аргымактын аты ким, анан жашы канчада? Мунун аты Доллар. Өз паспортунда Доллар экен. Жашы кунан болду, бул дагы майда туулган. Өзү муну быйылтыр күзүндө алып келдик эле. Бою 1,72 болуп келген, азыр 1,77. Ай сайын 1 сантиметрден чоңойтат. Буйруса бул да 1,85 барат го дейм. Бул кунандарыбыздын эң чоңу ушул. Эрте жаста ушулар жүдөгөн эле эме болчу, Ооба, ошол 1,72 тай болчу. Арык жүдөгөн тайлар эле. Азыр 1,77. Ошондо бир 3 айдын ичинде 5 сантиметр кошуптур да. Бул бадырандай эле чоңоюп турбайбы анда? Бадыраңдай эле тоо. Тай кезинде канчага алып келдиңиздер эле? Буну $7000 алып келгенбиз. Буну кымбатыраак алып келдик. Бара аякта деле аттар кымбаттап атат. Себеби аякка деле клиенттер көп барып. Эми ушунча атты деле чоң атты багыш керек, богун чыгарыш керек, жемин бериш керек, чөбүн бериш керек. Бул аттардын максаты кандай? Сатасыздарбы же аргындаштырасыздарбы? Негизи сатабыз. Анан хобби дагы да, эми жакшы аттарды кармап, мындан ырахат аласың дагы. Анан ошол бээлерден дагы урук алып сатып Кыргызстанда көбөйтөлү деген ойда. Себеби азыр мына Орто Азияда улак аябай күчөп баратат күндөн күнгө. Азыр эми биздин палбандар, улакчылар Өзбекстанга, Казакстанга кирип улак чабып атышат. Ушул бара-бара дагы өнүгөт. Анан ошон үчүн бул аттар Кыргызстанга эле эмес, ушул Орто Азияга жарай турган ат болуш керек. Ушул Өзбекстан, Казакстандан дагы аттарынан кыйын болуш керек. Ошон үчүн ушул аттарды алып келип, атайын чоңойтуп, кыйын аттарга коюп, жакшы аттарды чыгарайын деп атабыз да. Кыргыз элинин намысы десек да болот. Мындай жакшы аттарды багы бардык эле адамдар мингилери келет, каалашат. Туура. Анан канча болот? Мисалы мен сатып алам десемчи, сизден бир тай алгым келет, кунан алгым келет, ушундайчы. Биякта тайлар бар, эми мынчалык чоң эмес, мындан 1,70, 1,72 бойлору. $7,500 $10,000 чейин ал кунандар. Кунандар? Кунандар. А буларчы? Булар дагы чоңойтуп улакка чабабыз. Өзүңүздөр ат кылат экенсиздер. Ооба, өз ат кылабыз. Анан бунун баасын айтып койсоң, анан сурай беришет. Же мындай деп койсоңчу, сатасыңбы? Азыр дагы көрсөтөбүз го ошол сатыла турган аттарды. Тайлар $7,500 экен да. Кунандар, чоң алар деле. Ушуларга жакын бар. Карача. Ашыларды да көрөй да. Көрүп жүрүңүздөр. Буну байлап туруп, дегенде кунандардан көрөлү. Чыгы кандай? Сүзгөнү же улакка? Буларды көрө элекпиз. Көрө элексиз. Булар даже минер элек. Бирок жанагы эленки кунандардай эле. Ошондой эле, булардын бирок шыгы жок, улакка кирбей калат деген. Бул өтө эле, мисалы үчүн атты, улакты билбеген киши эле минип бузбаса, булардын почти баарынан эле улакка жарай турган чыгат. Могул жастап кунан чыкты мынакей азыр. Кунан болду эки өтөн жаска. Басы $10,000. $10,000, аркы $8,000. Экөө эле бирдей эле экен го, бирок кичинекейирээк бал, чаканыраак ба? Bunun братаны бар го, качок.
Ошол знаменитирээк болуп атпайбы? Агасы. Жакшы аттардын иниси, жакшы аттын балдары кымбат болот да. $10.000 арзаныраак болобу же окончательныйбы? Бир аз кичине сүйлөшсө болот. Урматтуу көрөрмандар, ат алам дегендер агаларыбыздын ушундай аргымактарына кызыккан болсоңуздар, мына кара кер атычы? Мунун атын билбейт экенмин аттары. Ат кой элек. Ат кой элек. Аркыныгы Повер. Повер банк деген. Ал унандарды канчага саттыңыздар? $10.000 саттык. Жазында саттыңыздар да? Ооба, жазында. Марттабы саттык окшойт. Ушундай эми буйрса, тиги бейлер туса жылда ушинтип унан сатып турабыз. Гладиаторың вообще сарай болуп калдырбы? Жазында келип ушул аргымакка атайын энчилеп арнап ат койдум эле, Гладиатор деп. Азыркы учурда мына Гладиатор бир кыйла чоңоюп тур, анан кийин дагы семирип тур да. Гладиаторлардын аттарындай болуп эле бул пил болуп калыптыр. Бул эмне деген бут? Эмне булсуң деген? Көтөр албайсың. Көтөр. Менин башымда эле бар экен. Ja. Ой деледе койбойн. Бул атын бир журналист бала келип коюп кетти. Токтомуш деген бала болчу. Аңгөттөндөр көрүнбөй калды бирок өзү. Гладиатор. Гладиатор да койгон, ошондо гладиатор болуп калды. Бул 3 жаш болду буйрса. Бул першеран деген парада ушуну улакка салып көрөлү деген ойдо алып келдик. Аны бирге коюп дагы балким кулун алабыз буйрса. Бул 1.80ден ашык, 1.82дей бар. Бою. Дагы чоңоюп баратат, эми канча чоңоет билбейм. Салмагы 1 тоннадан ашык. Жашка караганда чоңойду? Агарана чоңойду, жонойду дагы. Бул жаш да. Жашы канчада? Жашы 3 жаш болуп бая. Жагынеки сиз көргөзгөн унандар ушундай болуп алабы? Бийиктиги ушундай болот. Бирок жоондугу мындай болбойт го. 2 жылга чейин кармайсыздар же сатасызбы? Кармайбыз. Муну буйрса күзүндө улакка салып көрөбүз акырындан. Жаш бирок акырындан көрөлүчү кандай болот. Эси жакшы боло турган болсо, ушундан уруп алабыз, үйргө коебуз. Манасын атта манасын. Бая манасын атын көргөндө анан калп деп кээ бир адам ишенбейт го. Ооба. Ошол мен ушуларды көргөндөн кийин ишенип калдым да, чын эле болуш керек депчи. Бар экен деп, Бар ушундай ат болгон да. Балким ошол убакта ошол жактан алып келишкен, минишкендир да. Буну Бишкекке апарып эле площадка барып сүрөткө түшүп, анан ары бери бастырыш керек экен да. Ушундай болот. Бул гладиатордун тоорусуна суу куйсаң ага тургандай болуп калыптыр. Бул аргымак жана дагы баса белгилеп мактана айта кетейин, Гладиатор деп ушул ысымын атын мен койдум эле. Анда эмесе урматтуу көрөрмандар, ушу менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Ар дайым спорт мейкиндиги Кыргыздын эр жигиттерин, Кыргыздын жакшысын ашырып, жаманын жашырмакчы. Андыкта сиздердин кызматыңыздарда мен Токтомуш Жекшенбай уулу болдум. МКОдон көрүшкөнчө аман болуңуздар, биздин каналга каттабыңыздар, класс басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мынакей соорусуна сугуям карап туруңуздар. Нар жагынан тарт, куба. Ага тазыр. Мына ага атат. Дека тарт жакыныраак, суусун тарт нар жагынан. Ага атабы суу? Ага атат. Башын тозо салуу жерге. Бери тартсаң, бери карап аткан көрүндү. Дека алмаштыр мына жагынан. Суу ага атат, эй. Жануарым. Бар экенсиң го, жарыктык. Тарта берме. Ана мен Инстаграмга да киргизип коем. Ат жууп атканымды. Артынан агып атабы? Ооба. Тарт болсун, крупный. Неле лек 70 TL отты мı? Көрүнүштү. 2018. Жаңы чыгарылыш. X морда. Bu döşede X mорда. Негизи сизге аттын кулагына суу киргизсек керек, болду калганы. Келе, бер келе. Сен де bir шамалдап коеюн. Кел.
Okçuyu. Ya. Başta taşlaşmadan mı? Oo. Gel. No, alstan ile bir şatırat koş gel. O operatörlarıma şatayım dedim. Kamera turda.